укугуңуздар бар, толук мүмкүнчүлүк бар да. Урматтуу радиошулар, сиздер парламент радиосуну угуп жатасыздар. Социалдык фонддун негизги ишмердүүлүгүндө биз айтып атабыз жана жаш курагы боюнча, стажысы боюнча төлөнө турган пенсиялар тууралуу. А бирок майыптыгы боюнча дагы пенсия алгандар жөнүндө сөз болуп кетип атат. Бүгүнкү күндө 624 000 пенсионер болсо, ошонун 110 000ден ашыгы бул майыптыгы боюнча пенсионерлер да. Майыптыгы боюнча пенсионерлер бул биринчи группадагылар бүгүнкү күндө 10 000ге жакын болду. Биринчи группадагы майыптык менен пенсия алып жүргөн пенсионерлердин саны. Мына 1-октябрдан пенсияны көтөрөбүз деп атабыз. Бул майыптарды былтырдан мурдагы ушундай кылуу керек. Биринчи топтогу майыптардын пенсиясын пенсионердин жашоо минимумунан кем эмес өлчөмдө пенсияга чыгаруу бул өкмөттүн токтомуна кол коюлуп иштеп баштады. 1-октябрга чейин биз ошол майыптыгы боюнча берген пенсионердин пенсиясын көбөйтөбүз. Андан сырткары экинчи, үчүнчү топтогу майыптар болуп атат. Бул ошол майыптыгы боюнча пенсионер 110 000ден ашык дедим. Буларды иштеп жүрүп, ошол майыптык алып калды, бирок социалдык фондко буга чейин иштеп которуп келген жарандарыбыз майыптык боюнча пенсия алганга укугу бар да. Бул пенсияны пенсиялык фонддон төлөнөт, булардын пенсиясы. Бүгүнкү күндө ошол баягы жашоо минимуму деп атабыз, ошол биринчи топтогулар бул баягы негизинен буту болу жоктор. Ошолорго пенсиясын пенсионердин жашоо минимумунан жогору кылайын деп. Анткени алар пенсияга чыкканда биринчи топтогу майыптар же экинчи, үчүнчү топтогу майыптар 2000дин тегерегинде пенсияга чыгып атышат да. Ошон үчүн бул баягы ошол майыптарга болгон камкордук болсун деп, жок дегенде ошо жашоо минимумунан кем эмес чыгарайлы деп ушундай чечим кабыл алынып, аларды пенсияга чыгарып атабыз. Алардын орточо пенсиясы канча 2000ге жетпеген каражат деп атасыз. А 1-октябрдан баштап бул сумма канча болот? Бул 15-16 жылында биз майыптарга биринчи топтогу майыптардын пенсиясын ошол жашоо минимуму дедик. Жашоо минимуму бүгүнкү күндө 4300 болуп атат. 4300ден кем эмес пенсияга чыгарып берет. Айда Камчыбековна. Убакыттан пайдаланып дагы бир нече темага кайрылып койсом, биз пенсионерлер жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Биринчи мыйзам жанагы жөлөк пулдарга байланыштуу, ошондо дагы айылдарда абдан дагы деле сурап жатышат, жолугушуулардачы. Биз пенсионер ата энебиз менен жашайбыз, алардын кирешеси эсептелеби, ошондо жөлөк пул албай калабызбы депчи. Жөлөк пул боюнча мыйзамга кол коюлду. 2018 жыл 1-январдан иштейт деп жатабыз. Ошондо пенсионерлердин ошо пенсия акчасы өзүнө гана кетет да. Алар мисалы үчүн үй бүлөнүн кирешеси катары эсептелбейт. Жөлөк пулдарга такыр тиешеси жок. Анан мугалимдер да көп сурап жатышат. Биз да ала алабыз жөлөк пулду депчи. Биз иштесек айлыгыбыз бар, бирок менин 4-5 балам бар деп. Алар да ала алышат, себеби дегенде киреше эч эсептелбейт. Ошого токтолуп кеткем. Анан экинчи бул мугалимдердин пенсиясы болуп атат. Азыр мыйзам биринчи окуудан өттү. Экинчи, үчүнчү окуудан өтсө, ал дагы 2019 жылдан келе турган мыйзам. Бул пенсионерлер, мугалим пенсионерлер ошол 2000 жетет. Бирок үчүн ал пенсияга чыгып, ошондо